Урматтуу мекендештер, 11-апрелде ушул жыл 11-апрелде баарыңыздар билесиздер, жергиликтүү кеңештерге, Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо болот. Ошо шайлоонун жүрүшү боюнча, шайлоодон кантип өтүү боюнча бизге атайын суроолор келиптир. Ошолорго жооп берүүнү туура деп таптык. Анда ошо суроолорго сөк бирөө сураптыр Кыргызстандан. Айылда шайлоолор болбойбу деп. Урматтуу мекендештерим, айылда шайлоолор болот. Шайлоонун өзүнүн аты айтып тургандай эле, бул жергиликтүү кеңештердин шайлоосу. Айылдарда, ар бир айылда жана ар бир шаарда шайлоо жүрөт. Ошондуктан баарыңыздар бул шайлоого жакшы көз караш менен катышышыңыздарды суранып келем. Ошонун дагы бир эмеси бар. Биз азыр айта кетчү нерсе, биз Кыргызстанда жүрүп жаткан саясий жана башка иш-чаралардын баардыгы 2010-жылы 27-июнда кабыл алынган Конституциянын негизинде жүрүп жатат. Муну эсиңиздерге алыңыздар. Ошол Конституциянын 2-беренесинин 4-бөлүмүндө жазылып турат. 18 жашка толгон бардык жарандар шайлоого укуктуу, шайланууга жана шайлоого укуктуу деп. Ал эми ошол эле Конституциянын 16-беренесинде адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс дейт. Кылмыш кылбаган адамдар эркиндигинен ажыратылбайт. Эгер кылмыш кылса, сот тарабынан эркиндигинен ажыратылыш керек. Ошондуктан ошол эле Конституциянын 52-беренесинде жазылып турат. 52-беренесинин 2-бөлүмүндө ар бир гражданин, ар бир атуу шайлоого жана шайланууга укуктуу. Ушул талаптарды баарыңыздар билишиңиздер керек. Ар бир 18 жашка чыккан атуу соттуулугу жок болсо, соттон шайлоо укугунан сот тарабынан ажыратылбаган болсо, шайлоого жана шайланууга укугу бар. Шайлоонун жүрүшүн шайлоо комиссиялары алып барат, ишке ашырат. Ал эми шайлоонун жүрүшүн ошо комиссиялар 2011-жылдын 30-июнунда кабыл алынган шайлоо комиссиялары жөнүндөгү мыйзамдын негизинде ишке ашырышат. Ошол мыйзамдын 3-беренесинин 1-бөлүгүндө жазылган шайлоо комиссиялары мыйзамдуулукту, айкындуулукту, ачыктыкты, көз карандысыздыкты, коллегиалдуулукту, адилеттүүлүктү, калыстыкты камсыз кылат. Сиздер ар бир шайлоого барганда шайлоо комиссияларынан ушул 7 принципти талап кылышыңыздар керек. Эми шайлоого бара жатасыздар, шайлоого барардан 1-3 күн калганда барып шайлоо пункттарында, ар бир шайлоо пунктунда, участкаларында ошол жердеги шайлоочулардын тизмеси илинип турушу керек. Бул шайлоо комиссияларынын милдети. Сиздер баары ошол жерде, эгерде шайлоо тизмесинде жок болсоңуздар, шайлоочулардын тизмесинде жок болсоңуздар, шайлоочулардын тизмесине киргизүүнү талап кылышыңыздар керек. Муну биз шайлоого 1 ай калганда эле баарыбыз билишибиз керек өзү негизинде. Ал эми баягы биз билбегендиктен ушул нерселерди кийин барып көптөрүбүз шайлоого катыша албай калып жатабыз. Экинчиден, чет элде жана чет мамлекетте иштеп жүргөн биздин атуулар, Кыргызстан атуулары консулдук каттоодон өтүш керек. Өз жашаган жердеги элчиликтин контораларынан, кеңселеринен же болбосо консулдуктардан барып каттоодон өтүш керек. Каттоодон өтүп, анан шайлоого катышууга укуктуу болот. Ошондуктан урматтуу чет элде жүргөн кыргызстандык атуулар, баарыңыздар консулдуктардан каттоодон өтүшүңүздөрдү сурайт элем. Кээ бирлери ойлоп атышат азыр, консулдуктардан каттоодон өткөнбүз, президент шайлоодо деп. Ошол президенттик шайлоодо өткөн, консулдук каттоодон өткөн мөөнөт 27-мартта бүтөт. 27-мартка чейин барып, баарыңыздар консулдук каттоодон өтүп коюшуңуздар керек. Ошол консулдук каттоонун негизинде анан шайлоого катыша алабыз. Ал эми консулдук каттоо жок болсо, чет мамлекетте убактылуу жана эмгектенип жүргөн атуулар, консулдук каттоо жок болсо, анда шайлоодон өтө албайбыз. Сиздерге кыскача түшүндүрөйүн деген ушул.
Анан дагы бир нерсени айта кетейин дегеним, азыркы жаңы конституциянын долбоору боюнча. Жаңы конституциянын долбоору мен сиздерди чакырат элем жаңы конституцияны кабыл албоого жана жаңы конституцияга каршы добуш берүүгө. Себеби дегенде, жаңы конституция бийликти бир адамдын колуна чогултуу, авторитардык режимге алып келүү, бир адамдын баардык мамлекетке көзөмөл кылуусун алып келүүгө жазылган конституция. Биз 30 жылдан бери, эгемендүүлүктү алган 30 жылдан бери айкындуулукту, демократиялуулукту камсыз кылабыз, демократиялуу өлкө курабыз деп аракет кылып келатабыз. Бирок ар бир бийлик алмашкан сайын ушу баш мыйзамга асылышып, баш мыйзамды жокко чыгарууга жана жаңы өзүнө ылайыктуу баш мыйзамды алып келүүгө аракет кылып жатышат. Урматтуу мекендештерим, эгерде биздин мамлекет дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кирип, бакубат жашообуз болсун, келечегибиздеги балдардын келечеги кең болсун дей турган болсок, анда жаңы долбоорго каршы добуш беришибиз керек. Урматтуу туугандар, мурунку өткөн референдумда элдин эрки менен президенттик республиканы тандап алдык. Бирок биз ошо президенттик республикага ылайыктуу, демократиялуу, адам укугун чектебеген жакшы баш мыйзамды жаза алган жокпуз. Бул баш мыйзамда баардык бийлик, дагы бир жолу айтам, баардык бийлик бир гана президенттин колуна тотулган. Ошондуктан бул баш мыйзамга каршы добуш бериңиздерди суранат элем.